Караңыздар эми кызык жерим эмне болуп атат бул жерде. Керек болсо алар жаман көрбөйт эле пайгамбар саллаллаху алейхи колдомок эле. Алар туура айтып атасың, биз деле ушуну кылып атабыз деп мушриктер айтмак дейт. Качанга чейин туугандар? Качанга чейин алар колдоп унчукпай, Мухаммад сен туура айтып атасың деп турмак эле саллаллаху алейхи вассалам. Качанга чейин дейт? Качан пайгамбар саллаллаху ачык айтты. Эй, силердин диниңер туура эмес. Силер надандык кылып атасыңар. Силер караңгылыктар, могу айкелдериңерге чакырып аткан, буттарга чакырып атканыңар баары караңгылык. Бул туура эмес дегенде анан жинденип баштады алар. Көрдүңүздөр? Ошондо гана жинденди. Көзүнө сайып айтты да, могу кабырларга барып сыйынып атканыңар, айкелдерге сыйынып атканыңар, могу таштарыңарга, могу эстеликтериңерге, Меккенин айланасына, Кабанын айланасына толтуруп алган буттарыңар бардыгы туура эмес дегенде ошондо гана жинденип баштады алар. Мындай жалпылап айткан жок, көзүн сайып айтты да, силердин кылып аткан мунуга амалыңар туура эмес дегенде. Эмнеге себеби дегенде алар кылып аткан амалын жакшы, Кудай Таалага жакындап атабыз, Алла Таалага ортосунда ортомчу кылып атабыз деген түшүнүктө болушкан. Ошол учурда анан душманчылык баштады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды кыйнап, жан жөөкөлөрүн өлтүрүп, сабап, камап, туткунга алып, ушундай душмандыктарын баштады.